Аксы райондук Малабек Токтоболотов атындагы балдарга билим берүү борбору. Чебер колдор ийриме. Силер менен мен Авазбек кызы Наргеза. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү онлайн сабагыбыздын темасы эне үйдүн куту. Сабактын максаты эненин үй бүлөдөгү ордун баркын түшүнөсүңөр. Энени сыйлоого, кайрымдуу болууга, адамдын асыл сапаттарга карай багыт аласыңар. Демек, биз бүгүнкү сабакта үй бүлөнүн куту, эне жөнүндө сүйлөшөбүз. Эне бул дүйнөдөгү эң кымбат ыйык, асыл зат. Ал үй бүлөнүн куту, жашоонун башкы каарманы, нур чачкан жарыгы, жанып турган шам чырагы, мээримдүү, боорукер, асыл зат. Энесиз үйдүн ичи жарык болбойт. Энесиз үйгө келсең көңүл толбойт. Канчалар мээрим төгүп турса дагы, өз энеңдин мээриминдей мээрим болбойт. Нур ширесинде мээримдин, тереңинде пейлиңдин, алып экенсиң энекем. Бул жалгандагы байлыгым, жарык берген айдыңым, бар экенсиң энекем. Тазим кылам алдыңда, талбай көкөлөктүң тактында, талашы жок энекем бактыңда. Ай, жаның улук энекем, жанда колдой жүрчү көлөкөм, тизе бүгөм алдыңда берекем. Миң түркүн талап төксөм да, таманыңдан өпсөм да, мен карызмын энекем. Ак ниетиңден кагылам, бийик тутам барынам, көрүп берерим энекем. Тазим кылам алдыңда, талбай көкөлөктүң тактында, талашы жок энекем бактыңда. Ай, жаның улук энекем, жанда колдой жүрчү көлөкөм, тизе бүгөм алдыңда берекем. Эне бул шам. Ал эми анын жарыгы дайыма үй бүлөсүнө, балдарына тийип турат. Ошондуктан дайыма энелерибизди сыйлап урматтайлы.